кайнине король айткан болуш керек. Келин аны аткаруучу, ошонун милдетин аткаруучу келин ошол келдиби, жашаш үчүн ошону айтканын кылуу керек деген максатта жүрдүк да. Жок, келин дагы бирөөнүн үй бүлөсү, келин дагы бирөөнүн кызы, келин дагы келечектеги эне, келин дагы келечектеги чоң акыл, эстүү, мындай бар жок жараткан аял. Биз ошондой байбиче кылып тарбиялашыбыз керек экен деп ойлоп калдым. Ал стереотиптерди четке каккан кайнене. Гендердик мамилелерди куруунун чемпиону. Бактылуу үй бүлө сырын билген эне. Айылдык активист, 6 баланын апасы. Мында кимдер эмне иш аткарары баардыгы жазылат бул жерде. Келиниң эмне өзүң эмне аткарасың, канча акча таап келесиң, ким акча таппайт, күйөөң канча акча таап келет, ошо. Сүрөт аркылуу Катча Ханжороева үй бүлө мүчөлөрүнүн жасаган жумушун анализдейт. Эми даракты түзгөндөн кийин оң жагына эркектер үчүн, сол жагына аялдар үчүн да быйтыкчаларды тартып алабыз да. Бактылуулук дарагы деп аталган бул ыкма үй бүлөдөгү мамилени жакшыртып, үй тиричилигиндеги иштерди тең бөлүштүрүүгө жардам берет. Балам кой багат, мал барат, келин болсо үйдөгү жумуштарын аткарат. Алар дагы бааланбай калат экен да. Ушул немен дарактын, бактылуу үй бүлө дарагынын мааниси. Аларды сен киреше таппайсың, сен эч нерсе кылбайсың дебей, алардын кылган кирешесин баалообуз керек экен, акчага айдан. Катча Ханжороева Өзгөн районуна караштуу Мырзаке айылынын тургуну. Ал айылдык китепкананы жетектейт. 6 ай мурун ГАЛС гендердик сезимталдыкты изилдөө программасын бүтүрүп, учурда айылдаштарына бул ыкманы окутуп келет. ГАЛС программасында бул 5 баскычы бар экен. Биз биринчи ГАЛСка киргенде кыялдануу, кыялга саякат, анан бактылуу дарагы, бактылуу дарактан кийин киреше бөлүгү, акырында бриллиант деп 5 ыкмасын окуп чыктык. Бул мисалы үчүн үй бүлөң боюнча эле алсаң, бул кыялдануу деген аябай өзүнчө башкача ыкма экен. Кыялданып, үй бүлөңдү көп нерсеге бактылуу кылсаң болот экен. Кыялдангандан кийин эле кыялга саякат жүргүзөт экенсиң. Кыялда саякатта бул үй бүлөдө ким кандай иштерди кылып атат, келин кандай оор жумуш жасап атабы, үйдөгү бала кандай жумуш, теңдештирүү экен да будачы. Анан бул да окуганда биз өзүбүздүн эле үй бүлөбүздү алып аябай кызыктык буга. Анан ушул кыялга саякат, кыялдануудан кийин эле бактылуу дарагы чыгат экен. Бактылуу дарагында баардык үйдөгү жумуштарды теңдештирип, келиндин ишин, баланын ишин, өзүбүздүн ишибизди карап чыкканда мындан бактылуу дарак пайда болот экен. Бактылуу дарак деген баардык үйдөгү, үй бүлөдөгү иштерди теңдештирип, үй бүлөдө бири-бирине жардам берүү, ушунчалык ошондой жакшы ыкмалардын негизинде ушул келип чыгат экен. Аябай биз көп нерселерди кыялданабыз да. Ошолорго жетиш үчүн биз теңдештиришибиз керек экен ар бирибиздин ишибизди. Мен мисалы келинимдин ишин өтө эле баалап жүрбөп турдум да. Ушул кыялга саякат, кыялдануудан кийин келинимдин иши өтө оор экен да. Биз ушу келинимдин ишин бөлүштүрүп, баласын карап, ишине жардам берип, көрсө келин көп иш кылат экен. Биз иштен барып эле анын ишин чындап мурун билбей жүргөн экенбиз. Ушул ыкмалардан кийин келиндин ишин аябай биз талкуулап, келиндин ишин жеңилдетип, келин иштерин бөлүштүрүп алып, ушундай жакшы келиниме жардам берип, мындай бактылуу болуп жашап атабыз десем болот. Айыл башчы Садырбек Жумалиев ушул ыкма аркылуу үй бүлөдөгү зордук зомбулуктардын алдын алуу боюнча иш жүргүзүп келет. Үй тиричилигинде бирөөлөрдүн ата энеси жок болот, бирөөлөр инвалидтер болушат. Алар ошол бирөөнүн колунда калып ошол мезгилде, ошолордун карамагында калышып, ошолорго тийиштүү, керектүү жардам берилбей, түптүү жардам берилбей, ошол адамдар мукурап калышат. Ошондуктан биз ошолорго түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошолорду бир жакшы тарбия талим бериш боюнча шартын түшүндүрүп бериш үчүн, условия түзүп бериш үчүн ошол максатта биз 10 адамды окутам, мен 10 адам, калган 5 адамды окутат, өзүнүн командасынын 5 адам, 3 адамды окутат. Ошентип 120 адам зордук зомбулук боюнча ушул маселеден чечүү боюнча иш кылынып атат. Кудай кааласа чечилип атат ушул маселелер. ГАЛС программасын ийгиликтүү аяктаган бүтүрүүчүлөрдү чемпион деп аташат. Алар жерлерде гендердик теңчилик саясатын жайылтышат. Үй бүлө күтө элек болсом да, үй бүлөгө уже келечекте боло турган үй бүлөмө көз караштарым аябай өзгөрдү. Мындайча айтканда, мен өзүм дагы көз карашымда анча-мынча кемчиликтер болгон экен. Эркек адам
эркектин гана немелерин жумуштарын аткарыш үчүн эмес, аялына да жардам берип, аялынын укуктарын да бийигирээк тең укукта болуш керек экендиги жөнүндө окуп үйрөндүк. Катчахан Жороева жогорку билимдүү китепканачы. Мырзаке айылдык китепканада 46 жылдан бери эмгектенет. Ал Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү уюштурган ГАЛС программасынын чемпиону. Кыргыздын элдеринде айрыкча ошто түштүктөрдө биз аталарды урматтап, аталардын эле сөзүнө туура деп, аталардын эле айтканы эң туура ушуларды аткарышыбыз керек деп жүрдүк да ушул мага чейин. Ойлонуп көрсөк, эненин дагы, эненин тарбиясын дагы бир багытты башка жака бурганга эненин дагы чоң салымы бар экенин түшүндүм. Суу ташып кыймылдоо муун сөйөктөргө пайда деген Катчахан айым 65 жашта. Ал 6 бала, 10 неберенин энеси. Эзелтен келинге коюлган талаптар катуу. Аны өзгөртүүнү Катчахан эже өзүнөн баштаган. Себеби мунун үйдөгү жумушу эсепсиз, баасыз, тынымсыз, чарчоосуз. Биз 8 саат иштесек, бул байкуш үйдө 12 саат болсо 12 саат, 24 саатка дебейин 18 саат эле иш кылаарын түшүндүм ушул келиндин. Онун ичинде баласын багат, баласын карайт, баласыны жуунтат, киринтет, кирин жуйт, тамак берет, аны менен эс алат. Акырын аны уктатып коюп кетип чыгып кеткендердин баарын ошондон кийин ГАЛСтан кийин көңүл бура баштадым. Ошон үчүн бул келиндин түйшүгүн бөлө баштадым. Келиним эшик шыпыруудан кутулттум, сууап келүүдөн кутулттум, тамак жасап кээде идиш жуугандан кутулттум. Нан жапса тандырга от коюп бере турган болдум. Камыр кыл элек болсо өзүм жасай берчү болдум. Эми келиндер ушундай болот. Эми камыр кылайын деп унду элеп даярдап койсо, баласы ыйлап же баласы булганып алат. Аны тазалаш үчүн баягы турат бир жерде. Дагы бирөөсү келип унду чачат. Мен эгер кылышпасам ошондой немеге окуяга туш болмокпуз. А келиним колу бошой баласын караса, мен эчтеке деп эле бул кылат деп эле бирөө менен сүйлөшүп отурсам деле келип камырды кыла берем. Кошуналарым отура берсеңиз, үйгө бирөө келип калып ушинтип отуруп чай ичебиз да, ал чай алып келгиче мен тура калып нанды кое коем. Тарелкага бирдемени кое коем. Отура бериң, келин өзүп кел дейт. Жок, мен келин менен эле кош иш кыла берем деп. ГАЛСтын жакшы нерсеси, мен ушул ойлонбой бул кылат экен дебей, ушундай нерседен кутулттум деп ойлойм да. Келиниме катуу жардамчы болуп калдым. Катчахан Жороева жолдошу менен 45 жыл ынтымакта жашап келет. Баардык уул кыздарын үйлөп жайлаштырышкан. Үйдөгү келини жакында 3-чү жолу эне болуп 4 күнүнө кеткен. Катчахан эже келини менен неберелеринен кабар алганы жөнөдү. Келини Гүлжамал 27 жашта, экономист. Кесиби боюнча азырынча иштеп көрө элек. Туруп алайын, апамдар бар да. Караша турган адам бар да. Быйыл Гүлжамалдын үй бүлө күткөнүнө 5 жылдын жүзү болду. Сен ала аласың, жыгыласың, жыгыласың. Апам мурдагы эле боюнча. Мурда мен келин болуп түшкөндө кандай болсо ошо боюнча эле. Дайыма жардам берет мага, балдарымы карайт, үйдө иш кылып жетишпей атсам өзү деле тамак жасай берет. Мындай сен кыл, мынтип айт дебейт. Жумшабайт, кыскасы. Өзүң каалаган ишиң менен кылып жүрө бересиң. Кайнене келиндин ортосунда кысым жок. Как өзүң үйүңдөгүдөй жүрөсүң. Келинге болгон мамиледе жазылбаган мыйзам, эрежелери бар. Алардын кээ бирлери үй бүлөнү бекемдесе, кээ бирлери ажыраштырууга алып келет. Теңдештирүү жолу менен үй бүлөдө адилеттүү мамиле курууга болот. Гендер дегенди билесиздер, бул эми теңчиликти билдирет. Аял менен эркектин, үй бүлөдө кызың менен уулуңа баарына тең мамиле жасаш керек дегенди билдирет да. Бул деген биздин түштүктө көбүнчө негизи зордук зомбулуктун түрлөрүнүн бир түрү да бул. Зордук зомбулуктун түрлөрүн сиздер билесиздер да, физикалык түрү бар, психологиялык түрү бар, жанагы экономикалык түрү бар, сексуалдык түрү бар, көп учурда биз айтып кетпейбиз. Ошондой эле гендердик деп айта турган болсок, бизде кайсыл жагы көбүнчө эле аял киши үчүн же кыз бала үчүн көп нерселерди чектетип коет да бизде. Ушул түрү бизде түштүктө аябай көп жайылган.
мен айта турган болсом сөзсүз эле жумушта эмес, үй бүлөдө дагы. Биз мына окутуп атканда көптөрүндө мен жеке мен айтып кетем, үй бүлөдө дагы гендерге чоң ролду, чоң көңүлдү бурсак деп. Себеби дегенде, гендер дегенде көбү бизде эркек кишилер ойлойт, бул аялдарга гана тиешеси бар деп, тилекке каршы. Бул андай эмес, бул баардык үй бүлөгө, жана мен айтып кеттим дагы, кайталап кетейин, кызына, уулуна бирдей мамиле, келинине, күйөө баласына дагы бирдей мамиле, неберелерине дагы бирдей мамиле жасаш керек. Вот ошону гендердик мамилелер деп айтат.